Кыргызстанда интернетте жала жабуу жана мазактоо үчүн айып салуу мыйзамы күчүнө кирди. Эми сот түйүндөрдө жала жапкан же мазактаган жеке жактарга 20 000, юридикалык жактарга 65 000 сомдон айып салына баштайт. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков биринчи радионун эфиринде кыргызстандыктарды эми интернеттеги жала жана мазактоо үчүн жоопкерчиликтен качуу мүмкүн эмес экенин эскертти. Сыдыков мыйзам жарандардын ар намысы менен кадыр баркын коргоого багытталганын белгиледи. Анын пикиринде бул чаралар жарандардын сөз эркиндигин чектебейт. Юрист Фатима Якупбаева мыйзамдын кабыл алынышы интернетте сын айтууга же өз пикирин билдирүүгө тыюу салбай турганын белгилейт. Бирок сын айтып же пикир билдирүүдө этият болууну сунуштайт. Сынды кантип туура айтуу керек? Жеке пикирди билдирүү. Мен бул дарыгерди сунуштабайм, анткени анын дарылоо ыкмасы мага жардам берген жок. Эмоцияга эмес, фактыларга таяныңыз. Дүкөндө мөөнөт өтүп кеткен товарды сатышыптыр, сүрөтүн тиркейм. Сайтында жазылганы башка, иш жүзүндө таптакыр башкача болуп чыкты. Колдоо кызматы жооп бербей жатат. Инсанды эмес, аракеттерин сындоо. Компания натыйжасыз иштеп жатат. Буйрутмалар дайыма кечиктирилет. Мени бул банктын тейлөөсү канааттандырбайт. Операторлары көптөн кийин жооп беришет. Сынды суроо түрүндө айтуу. Бул автосервисте көйгөйгө кабылгандар барбы? Мен унаамды сапатсыз оңдоп коюшуптур. Эмнеге бул дүкөндөгү баалар сайтында көрсөтүлгөндөн жогору? Нааразылыкты кантип билдирүү туура эмес. Мазактоо. Бул дарыгер иш тажрыйбасы жетишсиз акмак. Компания толугу менен алдамчы. Ээлери осо шылуундар. Сен жөндөмсүзсүң. Сендейлерди жумушка жолотпоо керек. Жала жабуу. Бул дүкөн жасалма товарларды сатат. Бул киши пара алды. Фирма акча адалдоо менен алектенет. Мыйзам долбоорун Маданият министрлиги демилгелеген. Алгач документте жала жабуу үчүн жеке жактарга 100 000, юридикалык жактарга 200 000 сомдон айып салуу сунушталган. Бирок узакка созулган талкуулардан кийин айыптын өлчөмү төмөндөтүлгөн. Ошондой эле кайсынысы жала жабуу же мазактоо экенин аныктоо ыйгарым укугу Маданият министрлигинен алынып, укук коргоо органдарына берилген. Буга чейин документте парламент депутаттары, журналисттер, укук коргоочулар, ошондой эле өлкөнүн акыйкатчысы да сынга алган. Адилет укуктук клиникасынан мыйзам цензурага алып келиши мүмкүн экенин билдиришкен. Депутат Исхак Масалиев ал азыркы бийликти сындагандарга гана каршы иштей турганын айткан. Бирок президент мыйзамды сындагандарга жооп берип, Кыргызстанда сөз эркиндиги болгонун, азырда бар экенин жана алдыда да болорун белгилеген. Эл аралык уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги кыйла начарлаганын белгилеп келишет. Freedom House 4 жылдан бери өлкөнү эркин эмес мамлекеттердин катарына кошууда. Кыргызстан 2009 жылдан 2020 жылга чейин жарым-жартылай эркин деп эсептелип келген. Бирок 2021 жылдан бери Борбор Азиядагы башка өлкөлөр сыяктуу эле эркин эмес мамлекеттердин тизмесине кошулууда.